Саламатсыздарбы, биз Тажигай подкасттын көрүүчүлөрү. Сиздер менен кайрадан жүз көрүшүп турганыбызга аябай кубанычтабыз. Бүгүн бизде өзгөчө конок, психолог жана психотерапевт Медина Скакова. Кош келиптирсиз. Ассаламу алейкум. Чоң рахмат чакырганыңыздарга. Алейкум салам. Кутман күн. Баарыңыздарды ыйык орозо айы менен куттуктайм. Рахмат. Орозоңуздар кабыл болсун сиздердин да. Аллах кабыл болсун. Амин буюрса. Бүгүн биздин өзгөчө темабыз бул карыз темасы болмокчу. Анткени баары бир акча алыш бериш баарыбыз эле кылат экенбиз. Ооба. Карызды алат экенбиз, карыз берет экенбиз. Ошол боюнча түшүнүк алалы, анан туура эмес кылсак, ошол нерсени оңдоп алалы деген максатта ошол теманы көтөрүүбүз. Карыз демекчи, карыз алуунун жана берүүнүн шарттары кандай? Анын бир эрежеси барбы негизи? Ооба, албетте карыз алуунун жана берүүнүн эрежеси бар. Бул бүгүнкү күндөгү биздин тажрыйбанын жанагы практикадагы көргөн нерселерден келип чыккан боюнча айта кетсем, негизи эгер шарият маселесин карай турган болсок, албетте мен эми алым эмесмин, бирок бул психологияда дагы каралган экен. Ошол окшоштугун айтып кетейин дегеним. Адам карызды эки абалда алат экен да. Көбүн эсе бала абалда алган карыздар бар экен, анан чоң адам абалда. Орусча айтканда взрослая позиция, детская позиция. Ошону экиге бөлүп карай турган болсок кененирээк, чоң адам абалындагы позициядагы карыз алуу бул адам бир ишти аткарарда же болбосо бир бизнес жасаарда, бир соодагерчилик өзүнүн ишин аткарарда баягы күбөлөрдүн негизинде, болбосо баягы нотариальный заверять этип деп коет го бизде азыркы тил менен айтканда. Илгери мисалы ошол бир адамды күбө кылып, эки адамды күбө кылып, анан мен ушул убакка чейин карызга алып атам. Анткени бул акчаны мен күнүмдүк жашоого эмес, ушул ишке салганга жумшайм деп туруп, анан алган экен да. Алчу экен, анан кийин убагында алып келип берчү экен. Жосум алып келип бере албаса, баягы кимди чакырып, кайра күбөлөрдү чакырып, анан дагы да сүйлөшүүлөр. То есть дипломатиялык жол менен договор деп коет го, кайрадан келишим түзүү аркылуу адамдар баягы карыздын мөөнөтүн узартып, же болбосо ошону кандай кылып төлөп берсем болот, мүмкүн колуңузда иштеп берем, мүмкүн ордуна бул нерсени берем деп чечип алчу экен да, чечип алышат экен адамдар. Мисалы ушундай позициядагы адамдар азыркы биздин убакта аябагандай аз да. Ал эми бала позициясына өтө турган болсок, түшүндүрө алдымбы? Ооба, түшүнүктүү болуп ооба. Ал эми бала абалындагы карыз алууну карай турган болсок, бул психикалык жактан адам жетил элек деп билсек болот. Же болбосо адам баягы кичинекей кезиндеги көргөн, билген ошол үй бүлөсүндөгү биринчи подкастта айтпадык беле, баягы акча маданиятын кандай кабыл алса, кандай көрсө, ошол эле сценарийди кайталап кете берет да. Мисалы, ата энеси карыз алган, дайыма кредит алып жүргөн, же болбосо карыз алгандагы келгенде, карызды доолап келгенде качып кетишкен, же болбосо мен жок деп койчу деген абалдарды көргөн дагы ошол эле модель поведения деп коет орусча, же болбосо ошол модель кайталай берет экен дагы. Азыркы учурда мисалы мурда кичинекей кезинде ата энесинен акча алчу, байкелеринен акча алчу, же болбосо чоң адамдардан, туугандарынан мындай эч нерсе кылбаса деле акча алчу да, баягы өзүнүн муктаждыктарына, каалоолоруна. Ал эми чоңойгондо ошол эле абал калып калат дагы, анан банкты же болбосо ошол колунда бар туугандарын, досторун ата энесинин ордунда эле перенос деп коет, буну психологиянын тили менен айтканда, баягы калыпты эле башка адамга кийгизүү дегендей да. Ошондой мамиле жасайт экен. Анализден келип чыккан нерселер да. Анан экинчиси, карызды бербей коюунун дагы баягы себептери ушул адамдын бала абалында экенин билдирет. Эмнеге дегенде, келишим түзө албайт, убактысында мен ушул убакта берем деген менен убагында бере албай калат дагы, көбүн эсе качып жүрө берет.
же болбосо бир карыздан бир башка адамдан алат дагы бир карызды бир карызга жаап коюп жүрө берет да. Бул мындайча айтканда адатка айланып калат. Бул адаттан чыгуунун жолдору бар. Бул адаттан чыгуунун баягы жеңил, оңой жолдору бар. Бул боюнча адам устат кармап, өзүнүн ошол кичинекей кезиндеги жүрөк менен чечим кабыл алып алган, же болбосо шарият тили менен айта турган болсок, кичинекей кезинде ниет кеткен да. Ошол ниетин кайрадан жүрөк менен чечим чыгарып, оңдоп, анан ниет оңолсо амал оңолот, амал оңолсо акыбал оңолот дегендей, адам акыбалдан дагы чыгып кетсе болот да. Бирок азыр көбүндө мисалы үчүн карыз алып алгандан кийин муну төлөйм деген ниети жок болуп атат окшойт деген ой кетет да. Анткени мен сөзсүз берем, мен ушул күнү берем дейт дагы, анан ошол күн келгенде эмне 5 миллион бергенде эле мынча сурайсың берем да дегендей мамиле алып коюшат экен да. Анан ошол учурда эмнеге алганда аябай жалдырап сурап алышат, анан бергенге келгенде ошондой кыйын болуп берем го, биз доспуз го, таанышпыз го деп кетишет да. Ошол кандай оюңуз кандай, эмне кылыш керек ошол учурда карыз берген адам? Алгач айтып кеткендегидей эле баягы карыз берип аткан адам дагы, анан карыз алып аткан адам дагы эң алгач келишим түзүп алуусу керек да. Келишим дегенде кандай? Карыз бере турган адам өзү менен биринчи келишим түзөт. Мен ушул адамга канча сом бере алам дагы, ошол эгер карызды бере албай турган абалда мен доолабайм, же болбосо ошол нерсени кечип бергенге даярмын, же болбосо дагы биринчи өзү менен келишим түзүп алуусу керек да, бере турган адам. Ала турган адам дагы өзү менен келишим түзүп алышы керек. Эмне үчүн мен алып атам ал акчаны? Кийим алгангабы, же ошол тамак аш жегенгеби, же тойго алып атамбы? Мындай анализ жүргүзүү да, чоң адам катары. Өзү менен өзүм келишим түзгөн адам гана чындап башка адам менен келишим түзө алат. Бизде ал нерсенин бардыгы жок болуп атпайбы? Сиз туура баамдадыңыз, анткени мен өзүм дагы ошол абалдагы болгонмун. Кандайдыр бир учурда эмнеге дегенде, баягы көбүн эсе психологиялык термин менен айтканда инфантилизм деп коет го, бала абал. Сен баягы чоң абалга өтө элексиң да. Ата энеңе кылган мамилени эле ошол карыздар адамга эле сен кыласың. Баягы сиз айтып атпайсызбы, тултуңдап, характерин көргөзүп, алып атканда жалдырап, жакшынакай алат дагы, анан берүүгө келгенде эмне сен мага милдет кылып атасың деген сыяктуу мамиле жасайт депчи. Бул баягыдай эле модель поведения, үйдөгү эле ата энеге болгон мамиле. Ошону эле биз башка адамдарга эле жасап жүрө беребиз да. Баягы акылсыз чечим деп коет го, неосознанно, бессознательно. То есть жүрөк менен эле денени эле алалы да бул. Акыл кошула элек. Акыл кошулганда жанагындай да, адам биринчиден өзү менен келишим түзөт, карыз ала турган адам дагы, карыз бере турган дагы адам. Анан экөө биригип кайрадан карыз алып бергенде дагы ортодо сөзсүз түрдө айтып атпайбызбы, күбө болуусу керек. Анан экөөсү дагы кагаз түрүндөбү же ооз-эки түрүндөбү келишим түзүп алып анан берген жакшыраак да. Бул учурда эми суротулушу мүмкүн да. Эми 1000 сом берсе да, 5000 берсе да, эми ошону дагы ошентип өткөрүш керекпи, сөз берип алыш керекпи, ишенбей атасыңбы деп дагы манипуляциялашы мүмкүн, же жактырбашы мүмкүн, анда бербей эле кой деши мүмкүн. Ошол учурда кандай мамилени сактап калыш керек? Ал жанагы аз акча деп атпайбызбы, 1000 сом, 2000 сом депчи. Бул эми ар бир адамга ар кандай да, мүмкүн бирөөгө бул көп акча болушу мүмкүн. Анысыңарындай бере турган адамда акча болуп атпайбы колундачы. Анан ошол көрүп турат да азыркы абалды. Бул адам мага бере албай калса, мен эмне кылам? Тескерисинче карыз бере турган адам көбүрөөк эмне кылганга тырышыш керек, баягы ойлонгонго. Бул бере албай калса, мен эмне кылам? Баягы эле оюнга түшүп кетпейминби? Эгер бере албай каларын биле турган болсом, анда мен отказ кылганга укугум бар.
бербей бар койгонго болсо укугум деле бар. бербей койсо болот. Бербей койгонго укугум бар. Анткени мен өзүмө дагы жетишпей жатат, өзүмө дагы бул акчанын орду бар деген сыяктуудайчы. Ал эми Акча албетте дайыма жетишпейт э. албетте эгер ошол адамда баягы ашыгыраак боло турган болсо же болбосо өзү баягы чоң адам абалда боло турган болсо, ал адам сөзсүз түрдө эле баягы берип кое берет. Бул адам бербесе деле Мейли кечип деп, кое берем депчи. Анткандай бере турган адам дагы, анан бербей турган адам, карыз ала турган адам дагы, карыз бере турган адам дагы эки тарап тең жоопкерчиликтүү. Эки тарап тең өзүнө жооп берет. Берип аткан адам дагы жооп берет, ала турган адам дагы жооп берет да. То есть бир тараптуу эмес бул нерсе. чын эле жана өзүңүз айткандай далил менен болуш керек. Бирөө жок дегенде бирөө болуш керек, көрүп тургандай дегенчи. Ушул карыз темасын мен карап жатып ошол комментарийлерди окуп калдым да. Айтат, бир эже карыз берген болчу. Бирок ал эже көзү түп кетти, учурда жок азыр, бирок баласына барып айткам, бир ооз айткам, карызы бар ушундай деп айткам. Эгер анан кандайча карыз бар, кандай далилиңиз бар, ал карызыңарды бербейбиз деген ушундай айтыптыр да. Эч бир далил жок, кантип ким күбө депчи ошондой айтыптыр да. Анан ал тигил киши дагы ачуусу келип калыптыр, мен макул деп кечип деле коймок элем, ушинтип баласы айтпаганда менин да ачуум келип калды деп ушинтип айтат да. Ооба. Бул учурда ушул өткөн адамга деле кыйын болот. Албетте. Алган нерсенин берери бар дейт го, ошол сыяктуу бул жерде баягы мамиледе адамга тактык керек да, эң биринчиси. Акча алуу берүү дагы бул мамиле болуп атпайбы? Элементарно жөн эле бирөө менен баягы бир нерсе иш алып бара турган болсоң, же болбосо үйдөгүлөр менен деле мамиле курганда адам баягы так боло турган болсо, өзү менен так боло турган болсо, акча маселесинде да ошондой тактык керек болот да. Мунун баарын эмнеге айтып атабыз? Эми баягы үгүттөө маселесинде да, же болбосо даават маселеси деп коет го. Бүгүндөн баштап жок дегенде, эгер буга чейин ушул нерселерди кылып жүргөн болсоңуздар, Рамазан айында бири-бириңиздерден кечирим сурап, мен ушуну убагында бере албай калдым эле, мен убагында качып калдым эле деп баягы, же болбосо азырынча менин колуман келбей жатат, кичине дагы күтүп тур деп ачык эле барганга сүйлөшүп алса болот да. Ар бир адам менен эле тил табышып сүйлөшүп алса болот. Качып жүрө бербей. Биз максат эми бул жерде чакыруу да. Мындан ары эгер аз суммада карыз ала турган болсоңуздар, албетте эми бул үчүн күбө нотариуска барып деле кереги жок, бирок өзүңүзгө чечимиңизге так болуп, жок дегенде кагаз түрүндө жаздырып кое тургандай, анан баягы чоң акчаларды айтып атам да мен. 10 миңден өйдө мисалы да. Кээ бир адамга мисалы 10 миң деле акча катары эсептебеши мүмкүн, а кээ бир адамга 10 миң абдан чоң акча да. Ошол сыяктуу бүгүндөн баштап, эгер ушул подкастты угуп жаткан болсоңуздар, мындан ары карыз маселесинде, карыз алуу берүү маселесинде ошол өзүңүздөр менен так болсоңуздар, анан кийин алыш бериш маселесине так болсоңуздар, кийин ошол кокустук болуп көз өтүп кете турган болсо, балдарынан же туугандарынан барып сурай турган абалда баягы кат боло турган болсо, же болбосо күбөлөр боло турган болсо, бул абдан эме да, жакшы да. Анткени өткөн адамга дагы, бул жактагы карыз берген адамга дагычы. Анткени биз баарыбыз эле билебиз, мусулман адамдын ишеними боюнча улуу сотто, биз жараткан Аллахтын астындагы сотто бул нерседен кача албайбыз да. Бул дүйнөдө качып кетишибиз мүмкүн, бирок акыреттик сотто биз кача албайбыз. Карыз берүү алуу маселеси ал жакта оорураак, өтө оор болуп калышы мүмкүн. Ошондуктан да биз буга чейинки маселени эми айтып, причинаны айта бериштен кажет жок. Бул жерде үгүттөө маселеси. Бүгүндөн баштап ошондой мамилеге так болуңуздар деген чакырык да. Анан мындай жагдайлар да болот экен. Карыз алган акча, бирок өзүндө акча бар, бирок бергиси келбейт. Ооба. Мунун психологиясы кандай болушу мүмкүн? Мисалы, карасаң, дагы бир жактарда эс алып жүргөн, дагы бир өздөрүнө чоң бир саат алып подарка алган, бирок бул жакта карыз алган адамга карызын бербей жүрөт да. Ошол учурда ал адамдын психологиясы кандай, же
бүттү, менин карзым жок деген түшүнүгү болобу же бергиси келбейби? Ошол Ал ар бир мамиледе биздин сезимдер жооп берет да. Карызда дагы биздин сезимдерибиз жооп берет. Жүрөк маселеси бул. Эгер тереңирээк карай турган болсок, карыз маселеси бул жанагындай кайдыгерчилик болуп атпайбы? Убагында сиз айткандай карызы бар, бирок акчасы болуп туруп эле бербей жүрөт. да, чындап эле акчасы болуп туруп эле бербегендердин бул жүрөк оорусуна биз эметебиз. Баягы психикалык жактан адам баары бир жабыркайт деп чечим чыгарабыз да. Анткени эмнеге дегенде бул адам карызга алат, бул оюн да, психикалык жактан оюн. Акыл менен жүрөк байланыша элек. Баягы жүрөк маселесиндеги эле айтып атпайбызбы, ар бир нерсенин сезими бар депчи. Бул карыз маселесиндеги сезимдер булар коркуу, коркуудагы баягы жүрүм турум кандай? Абал, жүрүм турум абалы качуу. Көбүнө эсе качуу. Адам баары бир тревогада болот, кыжаалатчылыкта. Менин карызым бар дейт дагы, кыжаалатчылыкта болот. Ошол кыжаалатчылыктан чыгуу үчүн тескерисинче корккон нерсесине барбастан ошол нерсени башка нерсе менен компенсация кылат да. Сиз айткандай эс алуу менен, өзүнө башка нерсени сатып алуу менен, мындай башка өзүнө ойлошу мүмкүн, мындай кичине мындай симптомдорду эме кылуу, убагында жаап туруу да. Баягы ачык оору бар, карыз деген оору бар. Бул нерседен коркот, качат. Бирок бул нерсени операция кылуудан, образын айтканда, качат дагы, тескерисинче убактылуу страмын ичип койгондогудай болуп, эс алып, же болбосо өзүнө кийим алып, башка нерселерди жасап жүрө берет да. Бул учурда сөзсүз түрдө биз баягы сунуштайбыз, эксперт, психолог, психотерапевт менен иштегенге туура келет. Анткени жүрөк маселеси бул өтө чоң маселе. Ал учурда карыз алганда адам дайыма коркуу маселесинде жүрөт, уят сезиминде жүрөт, өзүнүн күнөөлүү сезиминде жүрөт. Ушул сезимдерди биринчи жүрөгүнөн дарылап айыгып албаса, сырткы баягы карыз маселесинде дагы ага төлөө үчүн оорураак болуп калат да. Бирок бул жакта күнөө болот, анан уят деген уялуу сезими болсо, баатый берип коюш керек деген болот. Биздин баягы айтып атпаймынбы, бул нерсе менин өзүмдүн башыман да өткөн. Бул нерсе менин азыркы кырдаарларымда дагы бар нерсе да. Бул сөзсүз түрдө бар. Өзүн жемелөө, уят сезими, коркуу сезими, кыжаалатчылык сезими, баардык сезимдер бар дагы, бирок баардыгы топтолуп келип атпайбы? Ушул маселеде өзүн башкара албай калат дагы, адам чече албай калат дагы. Анан айтып атпайбызбы баягы, өлбөш үчүн жашоо керек да. Симптоматиканы кандайдыр бир деңгээлде бир жаап коюу. Бул маселени, ооруну жаап коет дагы, жанагы эч нерсе жоктогудай болуп, эс алып, сиз айткандай, бир нерселерди алып, сатып алып жүрө берет да. Бул нерсе баягы акылы менен бардык нерсени түшүнүп турат, бирок жүрөк маселесинде, анан денеге сиңип калган адат маселесинде адам өзгөрө албагандыктан баягы расщепленка деп коет го, бул бир абалдан бир абалга өтүп коюп жүрө берет да. Айтайын дегеним, бул карыз маселеси дагы жүрөк ооруларына кирет. Эң төмөн оорусу бул ошол кайдыгерлик. Анткени адам карыз алган адамга кайдыгер эмес, өзүнүн жашоосуна кайдыгер. Баары бир болуп калат да. Акылы менен түшүнүп турса дагы, бирок жүрөгүндө адам кайдыгерчилик оорусун жеңбесе, ошол оорусун айыктырбаса, бул адамда адат уланып кете берет. Негизи азыр карызга бербей болуш керек деп айтышат го. Карызга бар болсо да бербей болгон туура болобу же? Берип ушундай мейли садака болот деп берип жиберген жакшы, же адамды өзүнө байланыштуу болот да? Ооба, бул жерде эми ар бир адамды индивидуалдуу караабыз керек болот. Анан эгер баягы моралдык жактан, адамгерчилик жактан, мусулманчылык жактан, шарият жактан, Аллах ыраазычылыгы үчүн деген позицияда карай турган болсок, колунда акчасы бар адам албетте бул акча дагы кимге тааныш, кимге таандык дей турган болсок, албетте аны
биздин колубузда акча дагы Аллах Тааланыкы болуп эсептелинет. Бизге убактылуу берилген гана мүлк, дүнүйө болуп эсептелинет да. Анан ошол дүнүйөнү мен кандай колдоном, бул менин чечимим. Ооба, карызга Аллах ыраазычылыгы үчүн берип койсом дагы менин чечимим. Бул адам бере албайт да, бул акчанын дагы орду бар, эртең күнөөкөр болуп калбасын деп ниетке жараша да бул жерде. Ушул адамга мен карызга берип коюп, анан бул адам бере албай ортодон чырчыгып кетпесин, ушул маселеде мен бербей эле койгонум туура деп ичинен ниет кое турган болсо, ал дагы адамдын өзүнүн чечими. Анан баягы текеберчилик жактагы бар да, текеберленип бул баары бир бербейт деген ниетте бербей турган болсок, албетте биз тескерисинче өзүбүз баягы жүрөк оорусуна кабылып калышыбыз мүмкүн да. Ал эми баягы чындап ушул мен мулан бир тууганыма күйүп атам, бул эртең бере албай калат, анан ортобузда мамиле бузулуп калбасын, баягы лучше бербей эле коеюн, өзү ушул маселеден чыгып кетсин деп баягы ички ниетибиз түз боло турган болсо, албетте бул биздин чечимибиз. Сиздин өзүңүздүн жашооңузда кандай болгон, өзүңүз бирөөгө башка бирөөдөн карыз алып, башка бирөөгө карыз алып берген учурлар болду беле? Ооба. Ошол учурда кандай болгонсуз? Чын эле карыз берген адам, карыз алган адам чын эле карызын кайтарганбы? Ортодо уят болуп калышат го, кээ бири бул төлөйт, бул барып берет деп ойлойсуң да. Ооба. Бул маселени эмне үчүн биз азыр сиз менен отуруп сүйлөшүп атабыз? Бул маселени эмне үчүн баягы казып, изилдеп, атайын адамдарга баягы өзүмө жана адамдарга пайдам тийсин деп ушул маселеде сүйлөп жатам. Анткени айтып атпайбы, өзүмдүн да башымдан өткөн да. Мен дагы карызга алчумун, жана мен дагы карызга берчүмүн. Берип ала албай калган учурлар да болгон, алып бере албай калган дагы учурлар болгон да. Ушул маселе менин жүрөгүмдү өйкөгөндүктөн, көйгөй болгондуктан бул маселеден кантип чыксам экен деп баягы изилдегендиктен ушул акыбалга келип атабыз да. Биринчи баягы өзүмө жардам берип көрөйүн дедим да. Себептери эмнеде, бул эмне үчүн мен ушундай акыбалда түшүп калдым, колумдан келип турса дагы, билип турсам дагы эмне үчүн мен азыр карызымды бере албай жатамын, же болбосо эмне үчүн менден карыз алган адамдардын колунан келип турса да алар бере албай жатат, бунун себеби эмнеде деген изилдөөлөрдүн негизинде ошол бул жүрөк оорулары экенин тапканбыз да. Бунун баардыгы баягы бала кездеги биздин жүрөгүбүз менен жасап алган чечимдер, көзүбүз менен көргөн ошол акча маданиятынын сценарийлери, анан ошол эле адаттар, анан бунун баардыгы келип эле баягы айтып атпайбызбы, түпкү тамыры жүрөк оору болгондуктан, жүрөк оору дагы именно баягы кайдыгерчилик маселе экен да. Кайдыгерчилик маселе эми болот да деп коюп жүрө бересиң, бул ишке көңүл бурбай коесуң, башка иштерге көңүл буруп кое бересиң. Негизи бул сенин жүрөгүңдү чындап эле баягы кадимкидей оорута турган, кадимкидей сенин жүрөгүңдү карайта турган маселелер болуп эсептелинет экен да. Анан бул маселеден кантип чыктым дегенде, ошол биринчиден себептерин таап чыктым. Экинчиден ошол себептерин баягы жүрөктүн чечимдерин өзгөрткөнгө терапевт менен иштедим. Өзүмдүн катачылыгымды моюнга алдым. Бунун баардыгы баягы текеберчилик экендигин, эго деп коет го, ошонун баардыгы өсүп кеткендигин кабыл алып, андан кийин баягы Алла Таала менен болгон, Кудай менен, жараткан менен болгон мамиледе дагы баягы айтып коет го, мындан кийин мен сизге бир карызы жок, анан дайыма колунда акчасы болуп, жакшы абалга жетип калган жөнүндө айтып берем. Ошондо түшүнсөңүз керек. Сезимдер деп атпайбызбы? Баягы кээ бир адамдарды карасаңыз, акча жеңил эле келет. Карызды алса деле ал жеңил эле кечип кое берет. Болуп турганда, эгер сенин колуңан келбей жаткан болсо, Аллах ыраазычылыгы үчүн кечтим деп кое берет. Бул адамдын жүрөгүндөгү сезимдер кандай? Токчулук, ыраазычылык, кеңпейилдик. Алар спокойно эле, тынч эле абалда берип кое беришет. Ал эми айтып атпайбызбы, карызда жүргөн адамдын абалы кандай, жүрөгүнүн абалы кандай? Тынчсыздануу, коркуу, ишенбөөчүлүк, жаратканга да ишенбейт, өзүнө дагы ишенбейт.
мындайча айтканда биз сырттан канчалык көп иштеп күнү түнү 24 саат иштеп акчабызды беребиз деп аракет кылсак дагы бере албайт экенбиз. Эң биринчи жүрөктөгү кайдыгерчилик, жүрөктөгү текеберчилик, жүрөктөгү коркуу сезимдерден алмаштырмайынча, ушул сезимдерди ишенүү, ушул сезимдерге токчулук, ушул сезимдерди ыраазычылык сезимдерге алмаштырмайынча. Бул нерсени алмаштырганга дагы көбүрөөк убакыт талап кылынат. Анткени жүрөк ооруларын биз уксак эле, анан бир эле терапия кылып койгондо эле деп түшүнүп кетпейбиз да. Бул барып баягы амалдын тренировка деп коет го. Дайыма тренировканын негизинде гана биз чыгып кете турган маселе да. Айтайын дегеним, баягы сырткы көрүнүштө биз алуу берүү маселесинде айтып атпаймынбы? Сиз 24 саат иштесеңиз деле бере албайсыз. Эң биринчи ошол жүрөк маселесин чечип алмайынча. Анан бизде дагы ошол өзүбүздүн башыбыздан өткөн. Бул жүрөк маселесин ачып, чындап, аңдап, карап көрүп, менде ушул нерсе бар деп кабыл алганда гана чындап өзгөрүүлөр болот да. Баягы жүрөк менен акыл достошо баштайт. Экөө бири бирине союз боло баштайт. Экөө бири бирине келишим түзө баштайт. Жүрөгүм, сен бул карызды бербей турган болсоң, мындай болосуң. Эгер бере турган болсоң, мындай акыбалга чыгасың деп өзүң менен келишим түзө баштайсың дагы, жүрөк сен менен макул боло баштайт. Анан ошол ички абалдын, жүрөк маселесинин абалынын өзгөрүшүнүн негизинде сиздин акыбалыңыз чындап эле өзгөрө баштайт. Ичте ниет өзгөргөндө айтабыз го, сыртка абал өзгөрөт депчи. Сыртка абал баягы бир пачка акча колуңузга түшүп калбайт. Же болбосо жолдон баратып акча таба албайсыз. Бирок сизге ошол акчаны табууга жардам бере турган адамдарды көрө баштайсыз. Ошол адамдар менен жолугуп баштайсыз. Бир келишимдер боло баштайт. То есть жараткан бизге, Аллах Таала бизге ушул баягы материалдык жашоодо баягы кечирээк жетет эмеспи? Адамдар аркылуу жардам бере баштайт да. Кандайдыр бир ишти жасап баштайсың, ошол акчадан, ошол иштен сага жакшы акча келе баштайт, жакшы пайыз келе баштайт. Анан баягы жүрөгүң менен койгон келишимиң бар да, биринчи тапкан акчанын мынча 90% карызыбызга беребиз. 10%-на ооба күнүмдүк муктаждыгыбызга коротуп тура турган болсок, 90%-ын биз могу жака бергенде. Демек баары жүрөктөн байланыштуу. Бардыгы келип, бир сөз менен айтканда, жүрөккө келип такалат экен да. Түшүнүктүү. Менимче азыркы айтылып өткөн сөздөр баарын жүрөгүнө жетти деп ойлойбуз. Ишеничтемин мен дагы. Карызыңыздар болсо котолоону, эртерээк котолоону каалайбыз албетте. Эгер сиздерде кандайдыр бир суроолор пайда болсо, анда комментарийге суроолоруңуздарды жазыңыздар жана лайк койгонду унутпаңыздар. Биз сиз менен кийин дагы сонун темаларда буюрса маектешебиз деп үмүттөмүн. Рахмат. Эң биринчиден Аллах ыраазы болсун баарыңыздарга. Анан мен дагы ишенем, бизди көрүп жаткан бардык адамдар, эгер кимде ким карызы болгон болсо, аз да болсо түшүнүк ала алды, аз да болсо өзүнө пайда ала алды деген ишеничтебиз. Эгер сизде ушул маселе сизде бар болгон болсо, сөзсүз түрдө эртеңкиге калтырбастан бүгүн чечим чыгарып, бүгүн жүрөгүңүз менен чечим чыгарып, баягы эң биринчи жаратканга кайрылып дуа кылып, ушул жүрөгүмдү карап көрөйүн, жүрөктөгү сезимдерди алмаштырганга аракет кылайын деп түшүнүк келгенден кийин сөзсүз түрдө өзүңүздөргө жардам бересиздер деген ниеттебиз. Саламатта калыңыздар анда, көрүшкөнчө.